Оштогу эң көп унаалар каттаган Наваи көчөсү. Күн сайын бул көчөдө жол тыгыны болуп отуруп, кадимкидей көрүнүшкө айланып калган. Биз авто тыгын эмнеден пайда болооруна кызыгып көрдүк. Байкашыбызча, мына бул аялдаманын алды жана артында катар тизилген такси айдоочулар себепкер. Аларга барып микрофон сундук. Шофёрлор айтып атат да, күнөөлүү бул жерде токтош керек деп. Биздиби? Биз остановка адам чүрүп атабыз да себепчи. Бул жерде адам күтүп турасың да, кадимкидей токтоп. Туруп какой-то бул жака чыкканга убакыт болуп, машиналар пропуск этпей атат, ошого бир аз туруп калдык. Болсо көп деле турбайбыз негизи. Аялдамадан канча метр алыстыкта коюш керек деген норма бар да. Сиз азыр түбүнө такап коюңуз. Аялдаманы билбейм, бир эле менен аялдаманы жык турат машиначы. Мен клиентим бар, чыкканда кетем мен. Силерге только автобус, маршруттар токтош керек да. 5 миң омдуга деген неме бар. Клиент чыкканда кеткен. Бирок 5 минутта канча жол машина жип. Не кылбайм пробканычы? Элдер кылдат, пешеходдор кылдат. Машина көп. Мындан сырткары коомдук транспорттун айдоочулары дагы аялдамага эмес, жүрүп бараткан учурда эле токтоп, адам түшүрөт жана чыгарат. Бул убакта анын артында узун кезек тыгын пайда боло берет. Бирок айдоочулар башка себепти айтышат. Мына машинаны алдыр, кыйынсыңбы? Жок, мен кыйын эмесмин. Алдыңызда турат, караңыз. 2 линия. Сиз азырча ага. Мен кетпес го, просто сиз бу жерде токтобошуңуз керек эле. Токтобошум керек, ол адам ашыбаса эмне кылайын? Сиз азыр мыйзам боюнча дейли, мына жерге токтошуңуз керек да. Артыңызда машиналар үйүлүп кетти. Эмне үчүн бери токтодуңуз? Биринчиден мыналарды тазалап койсо биз чекеге чыкмакпыз. Экинчиден мына чекеде обочинада тургандар. Экинчиден биз бул жака киргизгенден кийин бизди кайра бул жака чыгарбайт, поворотты жактың баардыгын газ менен басат. Жол эрежеси боюнча дейли, пробканы жол тыгын ким себепкер? Кимдир? Силерби, жолдун чекесин токтогон таксилерби, же жөө адам? Çünkü adamga mana yol çeker turgan машина düşөт кылыпты да, таштап кылып деп ойлоймун. Оштогу Далошол Масалиев жана Наваи көчөлөрүндөгү жол тыгындарынын себептерин жогорку окуу жайларынын студенттери анализдеп чыгышты. Ал иш-чаранын презентациясы Оштогу жогорку окуу жайларынын биринде өттү. Изилдөөгө катышкан студенттердин айтымында жол тыгындарына бир нече себептер бар. Светофордо цикл туура эмес берилген. Бир эле убакытта машинага, главный эң башкы жолдогу машинага жаш жыл берилсе, ал эми исходящий пешеходдон адамдарга да жаш жыл берип жатат. Бул убакта солго бул жака бурулган машиналардан, автобустардан деле айырмасы жок. Өтсө же бирөө экөө өтүп, калганы калып кетет дагы, пробканы ошол калып кеткен машиналар пробканы пайда болуп атат да. Изилдөөгө катышкан дагы башка студенттер Ош шаарындагы унаа тыгындарынын көйгөйүн чечүү жолдорун аныктап, аны канткенде чыгымсыз эле четсе болоорун сунуш кылышат. Но если мы хотим изменить циклы, эгер биз циклдерди өзгөртөлү десек, мэрияга кайрылышыбыз керек. Андан соң шаардык маегге берсек болот. Биздин бул изилдөө 60 күн ичинде бүтүп калса, анын жыйынтыгын дагы жиберебиз. дальнейшего развития. Оштун көчөлөрүндөгү жол тыгындарынын себептерин аныктоого студенттер менен бирге Азия өнүктүрүү банкы да катышкан жана каржылаган. Алардын сунушу боюнча эч кандай каржы коротпой туруп, Оштогу жол тыгынын четсе болот. Эң башкысы жол тыгынын акы төлөгөн парковка аркылуу чечсе болот. Мэрия жол тыгыны боюнча саясатын өзгөртүп, ушул сунушту ишке ашырышы керек. Акы төлөнгөн парковкаларды көбөйтүп, жол четиндеги баш аламан токтогон унааларга айыппул салып, жол тыгынын чечүүгө болот. Бул үчүн мыйзам толугу менен иштеши керек, себеби бул чыгашак алып келбеген сунуш. Мэриянын жолдор башкармалыгынын расмий маалыматына ылайык, Ош шаарында күнүнө 250 миңге чейин унаа жүрүп турат. Ал эми шаардын жолдорун тейлеген жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында 60га жакын кызматкерлер бар. Арген Нуров, Бактияр Асилбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.